Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін 9 август 2023 жыл. Мен Бишкек шаары Ақ-Орда қонышынан сіздерге бір сатылушы үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Барып-Алыкулов жана Лушихина көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден батышты карай бир аз жүрсөңүздөр Ак Кайын көчөсүндө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ал жака бул Лушихина менен деле барсаңыздар болот, жол болсо өйдө тараптан Гагарин менен түшсөңүздөр деле болот тугандар. Так, дагы эмне маалымат. Бул жерден көптөгөн эле маршруткалар шаардын бурчуна жүрөт. И үйгө чейин 215 маршрут менен бара аласыздар тугандар. Түшсөңүздөр Киркамыз турам, үйдө чыксаңыздар Гагарина көчөсү, андан кийин Ахунбаева көчөсү болуп кетет тугандар. Сол тарабыбыз Ак Өргө мынакей бул жагы. Барып калган маалымат үйгө жетип берейин тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Эң эле түштүк чек ара мынакей бул жерден башталат. Эң эле түндүк чек арасы бул кошунанын заборуна чейин. Жалпысынан жердин аянты 5 соток. Документтер боюнча техпаспорту, кызыл китеби бар. Жана ошондой эле тугандар. Көпчүлүк эле маанилүү нерсе центральный канализация бар экен. Суусу, электр энергиясы бар. Жана ошондой эле природный газ кирип келип аткан тугандар бул жактан. Анан электр энергиясы мынакей бар, прожекторлор орнотулуп тур, жолдор мынакей кенен. И бул көчө мынакей Лушихина көчөсү. Машина көчө. Ал жерден 215 маршрутка менен көптөгөн базарларды аралап, көптөгөн окуу жайларды аралап жүрөт тугандар. Мисалы үчүн Дордой Моторско барат, Кудайберген, андан Ош базары, андан Кийский менен окуу жайларды, Манас проспектинен чыгып, Политех, андан Касси, Медакадемия кыскасы бул маршрутка көптөгөн жерди аралап барат. И өйдө чыксаңыздар Гагарин көчөсү, ал жерден да шаардын учуна көптөгөн автобус маршруткалар жүрөт, андан кийин Ахунбаева жана бул жакта Барып-Алыкулов көчөсү мындайынан турат тугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Маршрутканы көп сүйлөп койдум окшойт, колдон келишинче маалыматын берип атабыз тугандар. Үй жөнүндө айтсак, 154 квадрат метр толуктуу кирпич менен бүтүрүлгөн сейсма пояс колонналары коюлуптур. Жана ошондой эле фундаментин деле тереңирээк куйганбыз дейт, и бийигирээк деле мынакей орто бийиктикте. Жана ошондой эле өзүбүз үчүн салынган үй дейт тугандар. Арматуралардан аябай жакшы сапаттагы арматуралардан иштелген дейт. Бул мынакей үйдүн чыгыш тарабы, көрүп терезелер. Андан ары бул мынакей түштүк тарабы 154 квадрат метр. Дагы бир кайталай кетейин. И бул үйдүн түштүк тарабы жана бул жактан негизи кирүүчү эшик орнотулган. Жана ошондой эле бул жерде мондай навес кылсаңыздар кенен жай жана машина койгонго деле кенен жай бар экен. Андан ары көчө тараптагы чек арасы мынакей кошуналардын забору бүткөн жерден ушундайынан түз кетет тугандар. Үйдүн чыгыш тарабына деле дагы кенен бир летний кухня саласыздарбы, зеленый зона кыласыздарбы, салсаңыздар кенен жай бар экен. Жери 5 соток. Жана ошондой эле төрү бош тугандар. Суу мынакей киргизилген, ички тарабына эле суу киргизилген. А бул жагы кенен мондай бош жер. Көңүлүңүздөр каалагандай өзүңүздөрдүн вкусуңуздар менен хозпостройкаларды сала аласыздар, очокана, баня, эмне салсаңыздар же бак кыласыздар мынакей ушундай жер. И андан ары бул үйдүн батыш тарабынан көрүнүшү. Эми сиздерге үйдүн ички тарабын мен көргөзөйүн. Так, мынакей бул негизи кирүүчү эшик, эки тараптагы тепкич менен чыга аласыздар. Көрүп атсаңыздар темирден болгон эшик орнотулган тугандар. Бул үйдүн кире бериши прихожка тугандар. Мынакей бул жерден калган бөлмөлөргө сол тарапты карай жүрсөк, ванна, душка кире алабыз. Ушундай мынакей кенен душ, ванна жайгашкан бөлмөсү. Ажаткана тугандар, центральный канализация бар. Эскерте кеткен раковина орнотулуп суу чыгарылыптыр. И андан ары түз кирсек, мынакей бул жерде холл. Бул холлдон эки бөлмөгө, бул жакта экинчи этажга да чыгып кете алат экенбиз тугандар. Так. Бул жагында кухня мынакей. Раковина орнотулуп суу чыгарылган. Батыш тарабынан терезе, пластик терезелер жана темирден болгон решеткалар тугандар. Теплый пол бар экен кухня менен бул жакта санузелде. И андан ары төрүндө залы. Батыш тарабынан жана чыгыш тарабынан терезелер орнотулган. Мынакей көрүп ремонт, шпаклевка болгон. Өзүңүздөр каалаган вкус менен обоюну жана потологун бүтүрүп алсаңыздар болот. Айта кетчү нерсе, биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна плита тышталган. Жана айткандай, ушул сапаттуу өзү үчүн салганбыз дейт. Андан ары экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер мынакей бул жагында орнотулуптур. Эми сиздерге экинчи этажды көрсөтөйүн. Окей, экинчи этаждын холлу.
шығыш тарабынан терезе, андан ары түштүк тарабынан жана батыш тарабынан терезе. И бул жерден дагы 2 бөлмөгө. Бул жакта 1 бөлмө. Окей, шпаклевка болгон, чыгыш тараптан терезеси. Бул жакта дагы бир мындай катарынан 2 бөлмө жайгашып тур. Холдон сырткары жана 3 бөлмө. Район жакшы райондордун бири туугандар. Айта кетчүнүсө, балдар кайсы жака мектепке баруусун айтпаптырмын. Түз чыксаңыздар Гагарин Тагай бийде мектеп. Бул жакка чыксаңыздар Ак өргөнү мектеби деле, Киркамстромду мектебине окусам десеңиздер, Киркамстромго деле бат эле барып калат балдар. Так, эми коросун ачып калган маалыматты сиздерге бир чекеден берейин туугандар. Андан ары туугандар сиздерге калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Мына бул үйүбүздүн так. Батыш тарабы, үйүбүздүн батыш тарабынан көрүнүшү туугандар. Мынакей бош жер. Так. Жана айткандай калагандай, кос бастройка жер жемиш бак кыласыздар, өзүңүздөр билесиздер, жана ошондой эле чек араларын байкап эле турат. Кызыл китеп колунда туугандар. Алсаңыздар, келсеңиздер дагы чек араларын көргөзүп берет. Негизи анакей забор болгон чек аранын баары туугандар. Так, бул чоң 154 квадрат метр болгон 2 этаж үйүбүздүн баасы туугандар $95,000 сурап атыптыр. Үй ээлери анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин экранга эсителдеп калтыраңыз, мына кул сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.